Şahr ibn Havşab. Şahr ibn Havşab radıyallahu anhudan rivayet kılınat eкен бұл hadis. Мына ушул киши айтат: "Култу ли Умму Салама." Умму Саламага айттым дейт. Умму Салама пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялы, муъминдардын энеси. يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك. O mu'mindardın enesi Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиздин алдыңызда болгон кезде эң көп кылган дуасы кайсы эле деп сурады. Чындыгында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары үммөттүн энеси болуп саналат. Бул тууралуу Ахзаб сүрөсүндө дагы айтылган. Мына ушул аялдын үйүндө болгон кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялы Умму Салама көбүнчө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө болгон сүннөт иштер аялдары аркылуу риваят кылынган. Сахабалар дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө болгон ошол эр аялдын ортосундагы мамиле, үй иштериндеги сүннөт иштер көбүнчө аялдарынан риваят кылынган. Гусул болсун, аялына боло турган мамиле болсун, көбүнчө ошо аялдарынан риваят кылынган. Бул хадисте дагы Умму Саламадан суралды: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сиздин алдыңызда болгон кезде, сиздин үйүңүздө болгон кезде эң көп кылган дуасы кайсы эле деп сурады. Канат кана аксар дуаи. Умму Салама айтты: көп дуасы, эң көп кылган дуасы менин алдымда болгон кезде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам: "Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник." О жүрөктөрдү тияк бияка буруп коюучу, багыттап коюучу зат, о Аллахым, менин жүрөгүмдү диниңе бекем кылгын деген мына ушул дуаны көп айтат эле дейт. Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник. Мына ушул дуаны кээде айтып туруубуз керек. قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. Мына ошондо мен сурадым дейт. О Аллахтын элчиси, эмне үчүн сиз мына ушул дуаны көп айтасыз деп сурадым дейт Умму Салама радıyallahu anha. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Умму Саламага: "О Умму Салама, кайсы бир адамдын жүрөгү болсун, анын жүрөгү Аллахтын эки бармагынын ортосунда. Кааласа Аллах Таала ошол жүрөктү, инсан баласынын жүрөгүнө тияка бияка кылып коет. Же болбосо Аллах Таала ошол пенденин жүрөгүн динге бекем кылып коет, же адаштырып коет." Жашоодо кээ бир адамдар өмүр бою бидаат жасап, бидаат менен өтүп кетет. Ширк жасап, ширк менен өтүп кетет. Же кээ бир адамдар таухидтен бурулуп, сүннөттөн бурулуп, ширкке түшүп кетет, же бидааттарга түшүп кетет. Мына ошондуктан хидаят, туура жол бул Аллахтын колунда. Эгер Аллах кааласа, бир пендени хидаятка, Кур'ан сүннөткө бекем пенде кылып коет. Эгер Аллах өзү каалай турган болсо, бир пенденин адашуусун, жүрөгүн тияк бияка кылып коет. Эми Аллах Таала пенделерге жакшылыкты каалоочу зат, бирок пенде бидаатта көгөрүп, кызарып, тырышып тура берсе, сүннөттөн баш тартса, таухидтен баш тартса, ошол бидаатына, ошол ширкине Аллах Таала ошол жолуна багыттап коет. Анткени бардык нерсе Аллахтын колунда. Аллах